Жидкий обой даярдоо ыкмасын көрсөтөбүз. Өзүбүз деле биринчи жолу кылып атабыз, бир комнатаны эми жасадык. Жидкий обой Өзбекстандык болуш керек болмойм. Биринчи чыгарып туруп, бир аз мындай майдалап алыш керек экен. Анан бул жидкий обой ичинде клей жок сатылат. YouTube'дан толтура видеолор көрдүм. Баарыныкы ичи комплегинде өзүнүн клейи болот экен. Буга мындай обойный клей кошуп берди. Ушуну аралаштырабыз да. Биринчи ушинтип укалап алыш керек. Майдалап бериши ажырат. Сразу эле пакети менен үстүнө суу куюп көрдүк, бирок толук сиңбей калат экен, ошого бир аз майдалап алыш керек. Укалап бир аз тытылгандан кийин бул клейди комплектке кошуп бербейт, отдельно сатып алсаңыз, кадимки эле кагаз обойдун клейи. Бул эми бунун жидкий обойдун негизи составында азыраак клей болот экен. Бирок буну кошуп койсоңор эми өзүңөргө уверенный болосуңар. Буну сууга кошо алса да болот, просто буну сууга кошкондо суу коюу болуп, короче, мындай кургак кезинде аралаштырып алган бир аз удобныйраак да. Канча кошулат деп точно айта албайм, бирок мындай бир пакетте примерно 4-5 килограммдай болсо, бул клейдин жарымын салгыла же бардыгын салгыла да. Бул жактарга уже кечинде тартылган, азыр кургай элек. Бул жасалып аткан обой ушундай сетте болот. Кургаганда будан да өңү бир аз ачылат. Кургак кезинде эле клейди бир аз аралаштырып алабыз. Мындай жылтырак эгер кошуш керек болсо, буну отдельно сатып алсаңар. Суунун жылуу суу болуш керек, 40-50 градуска чейин деп жазылып турат упаковкасында. Ошо жылуу сууга жанагы эле клей, анан жылтыракты аралаштырабыз. Суу канча кошулат упаковкасында жазылган, бирок баары бир табиятиңерге жараша эле кошосуңарго дейин. Эми жетпей калат экен да. Упаковкада жазылган суу баары бир жетпей калат экен. Ушинтип клейди жылтыракка аралаштырып алгандан кийин коебуз.
азыр бул камырга окшошуп калат. Жакшылап аралаштырып туруп анан пакет менен жаап дымдап коебуз. Бир 4 саатка чейин. Жакшылап аралаштырып алабыз. Өтө жумшактагы, өтө катуу да болбош керек. Сууну канча кошуш керек, ушул өзүңөр байкаштырасыңар. Өтө катуу болуп калса шабабай калат экен. Өтө суюк болуп калса, шабаганда суу сага турган болуп калат экен. Пакетini жауып 4 саатта жымдап коебуз. Обойду шабаганда бул бурчтарга келгенде же болбосо плинтустун бурчтарына келгенде будан эч кандай свет чыкпайт. Плинтустарды булгабайт да, эч коркпой эле жасай берсеңер болот. Плинтуска тийип калган жерлерин кайра бери тартып, булгабайт да, будан эч кандай свет чыкпайт. Ошонусу жакшы. Анан бул кургап калганда түсү өзгөрөт, жаңышып алганда разница берип, бир аз темныйраак болот. Толук кургап бүткөндөн кийин яркий болуп өңүнө келет. Биринчи кылынган менен экинчи кылынган жерлер мындай разница берип калат.